ички иштер министрлиги жооп берип коебузбу? Жанаттан бери жөн учуп отурасыздар. Сунушту бердик, болбой коюшту. Жооп берип коюңузчу, ОПГ боюнча. Бир чоң маселе көтөрүп атышат. Спорт чебердин баары ушул ОПГ болуп кетип атат деп. Ошо боюнча так биздин спортсмендердин аброюна шек келбеш үчүн, намысына бир так жооп берип койгон статистика. Канча спортсмен ошо ОПГга кирип кеткен деп. Мына 2000 ОПГ бар дейсиздер. Ошонун канчасы спортсмендер? Атактуу спортсмендер барбы ошондой? Айтайын дегени баягы бир кумалак май, бир карын майды чиритет болуп атат да. Спортсмендердин аброюна шек келбеш максатта бир аналитика көрүп коюңузчу статистиканы. Урматтуу Эмил Эркиевич, акыркы болуп жаткан окуяларда туура айтасыз деген, спорт менен машыккан жаш балдар кылмышка барууда. Бир ошол себептен бүт катуураак айтып коңуз. Республикада жайгашкан спорт клубтардын ээлери менен ошол катышкан балдар менен жумушту алып барып атабыз. Азыр карап көрсөк эле Ош, Жалал Абад, Город Ош, ошол область боюнча 151 спорт клубу бар экен. Ошол жерде деген биздин жаш балдар основном бул күч спорттор менен бул мушташы менен мушташы бокс ушундай спорт менен алектенишет экен. Ушул жаш балдар даже кээ биргилери бизде учетто турбагандар деле, учетто тургандар деле бул кээ биркиси өзүнүн деген ден соолугун чыңоо маңдайында өкүнүчүсү кээ бирки деген ошо кылмышка барып жүргөн жарандар ошол спорт менен машыгып күчтөнүп алып туруп кылмышка барууга даярданып жүргөн жаш балдар бар да. Мен бул жерде спорт менен алектенген биздин деген спортсмендерге эч кандай шек келтиргим келбейт. Даже спорт менен ошо спорт залынын ээлерине эле шек келтиргим келбейт. Бирок ошо спорт менен машыккандар, машыктыруучуларга дагы суранып кетет элем. Ошо жаш балдарды, келген балдарды жүрүм турумун карап, ошол жерде акыл насаатын айтып, бул спортту только биздин деген туубузду, желегибизди көтөрүп, кандайдыр соревнованияларда утуп келгиле, бирок муну кылмышка колдонууга болбойт деген негизде тайм берсе бизге чоң жардам болот эле да. Азыр кезде биз акырынан учет жүргүзүп атабыз. Ошол спорт менен зашыккан залдарга да барып, ээлери менен сүйлөшүп, ушу кылмышка баруудан алек болуусун боюнча жумуштарды жүргүзүп турабыз. Рахмат. Рахмат Жолдош генерал, жакшы жооп бердиңиз. Рахмат. Мен айтайын дегеним, жакында эле бир статистика бердиңиз. 2000 ОПГ бар депчи. Ошонун статистикасын көтөргөндөн көрө азайтуу бир жакшы бир механизмдерди, сунуштар берсеңиздер